Программабызды улантабыз, достор. Биздин эфирге биринчи келген коногубузду чакырабыз. Бүгүнкү эфирибиздин биринчи коногу Жаңгырач Найманбаев, милициянын полковниги жана ардагери. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келипсиз, көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Сиз ушу милициянын тарыхын, бул Кыргыз Республикасындагы милициянын тарыхын 2200 жыл болду деп айтып атасыз да. Ошол тууралуу айтып бересизби бизге? Негизими Кыргыз мамлекетинин жаралганына 2200 жылдан ашты деп биз 2003 жылдан бери белгилеп келе жатабыз. Мамлекет болуш үчүн негизинен биринчи эл болуш керек. Экинчиден элдин башына турган каган болуш керек. Үчүнчүдөн жер болуш керек. Төртүнчүдөн сөзсүз түрдө ички иштер кызматы болуш керек. Күч структурасы болуш керек да. Бешинчиси армиясы болуш керек. Ушулардын биз күч структурасына токтоп көрсөк, бул мамлекет сөзсүз түрдө күч структурасы жок, жашай албайт экен. Ошол күч структурасы мамлекет менен чогуу жаралат экен. Демек, Кыргыз мамлекетине 2200 жылдан ашса, анын күч структураларындагы анын чыгарган закондоруна, укуктарына, мыйзамдарына, жүргүзгөн үрп-адат салттарында мамлекеттик 2200 жылдан ашты. Анан эми милициянын тарыхын карап көрсөк, негизи милициянын тарыхында мурда илгери милициянын тарыхын ысымдарын төмөндөй атап беришиптир да. Кожо, жасак, саңгун, чоро, сакчы, жан сакчы, жасол, аяр, актаяктар, муктасип, жигит, кароолчу, күзөтчү, старчын, кызылчок, эң акырында 14-чү болуп бүгүнкү күндө аталып жүргөн милиция ысымы болуп эсептелет экен. Эми бул Кыргыздын тарыхындагы чогуу өсүп келген мындан башка дагы биздин бүгүнкү күндө быйылкы тарых жана маданият жылында спорт оюндары боюнча экинчи жолу олимпиада өткөзүлүп атпайбы? Спорт оюндары боюнча. Ушул спорт оюндарын карап көрсөк, бул спорт оюндары Кыргыздын байыркы тарыхында чогуу жаралган. Манас эпосун карап көрсөк мындачы. Көкөтөйдүн ашында Сагынбай Орозбактын вариантында 70 тил билген Айдарды 70 элге кабарайттырат. 70 элге деген сөз 70 мамлекетке кабарайттырат. 70 мамлекеттен 1 миллионго жакын эл биздин Ысык-көлдүн каркырасына келип, ошол жерден Көкөтөйдүн ашын белгилейт. Ашын белгилөөдө ат чабууга кеткенден кийин 8 күнгө чейин ошол жерде улуттар ортосунда спорттук оюндар өткөзүлөт. Жан батмай, күрөш, эр сайыш, эреңиш, бардык оюндар өткөзүлөт. Көчмөндөрдүн оюну. Көчмөндөрдүн оюну. Демек, Манас эпосунан айтышат. Бизде Манас эпосу бул кыргыздардын автобиографиясы деп Абыл Токонбаев айтып кеткен. Ал эми Муңдук Мамыров бул Манас эпосу деген кыргыздын архиви дейт. Анан мен кошумчалап айтам, Кыргыздын Манас эпосу бул кыргыздын тарыхы депчи. Демек, биздин Манас эпосундагы тарыхтары отурсак, биз көчмөндөр оюнунан байыркы биздердин кыргыздардын дүйнө жүзү боюнча улуттарды биргип өткөзгөн, кийинки азыркы олимпиада деп термин менен айтылып жүргөн оюндар биздин байыркы заманда башталган экен. Ошондо Манас эпосун карап көрсөк, эң эле биринчиси Ороздун ашы берилет. Манас төрөлөктө өткөзүлөт, Ороздун ашычы. Мында дагы Манас төрөлөктө эле кыргыздардын байыркы оюн ада салттары бүт ошол Ороздун ашында көрсөтүлөт. Экинчи Көкөтөйдүн өзүнүн ашы өткөзүлөт. Муга 1 миллиондон ашык эл келип, 70ке жакын улут келип, бүгүнкү биздин өткөзүп жаткан көчмөндөр оюндарын өткөзүшкөн экен. Бул оюндарды карап көрсөк, бул эмеде оюндарда булардын биздин кыргыз элинин эле Кытай менен же калмак менен оюндан сырткары мындай деп айтылат да. Иреңиште мисалы үчүн Кытайдан шаң дөөгөр, ал эми күнбатыштагы капыр элинен мусулман эмес да, буддист эмес. Капыр элинен Чыноочук деген эки балбандын иреңишин карап көрсөк, башка улуттар ортосундагы спорт оюндары ойнолуп жатат. Демек, спорт оюндары бүгүнкү күндөгү эмес, бул байыркы биздин ата-бабадан бери келе жаткан достуктун символу катарылган оюндар болуп эсептелген экен. Жакшы, анан кийин бул милициянын аталыштары жөнүндө айтып өтпөдүңүзбү? Ошол эле оюндар бар, милиция азыркы күзөт кызматкерлери болгон деп атасыз, актаяктар деп атасыз.
Ошого кандайдыр бир нерсеге таянып тургандан кийин айтып атасыз да. Актаяктар бул Сагынбай Ороз убактындагы Саякбай Каралаевдин вариантында бар. Алар коомдук тартипти карашкан. Алар коомдук тартипти карашкан. Башка айтканда, азыркы биздин дүйнө жүзүндө пайдаланып аткан полициянын дубинкасы деген таякты кыргыздар байыркы заманда эле сыртын аарчып, сыгырып таштап, башагына кармагычын таштап, 1 метрге чейинки жеткен таяктарды коомдук тартипти коргоодо кармашкан. Себеби башка курал жарак менен өзүнүн элин башкаруу, айза менен, жаа менен, же чокмор менен коомдук тартипти кармоо эмес, ак таяк дубинка менен кармоо бул кыргыз элине байыртадан эле кирген. Манас эпосунда болсо, мисалы үчүн коомдук тартип сактоочуларды Чоро деген ысымдарды көрөбүз биз. Ошондой эле Сакчы деген ысымдарды көрөбүз. Чоролор, биз биринчи чоролор эле жанагы баатырды сырткы душман саллашуу мезгилинен көрүп атпайбызбы? Чоролор негизинен Манастын эпосун карап көрсөк, булар байыркы заманда эң алгачкылардан болуп Манастын жанына жан чоро болуп келишет. Манастын өзүн коргоочу. Бара-бара Манастын жанында коомдук тартипти укук коргоочу кызматкерлеринин милдетин аткарышат. Жанындагы эки чабышкан уурларды бириктирип, ошол жердеги ууру бөлү кылмыштуулук киши өлтүрүүлөр менен кармашып, ошолордун баарын бириктирип келип ынтымак алып келгенден кийин Манастын жанындагы 40 чоросу чоңоюшуп, өздөрү эл башкарып, ар кайсы азыркы биздин тил менен айтканда министрликтер бөлүнүп кеткенден кийин анын ордундагы чоролорду кийинки келип аткан чоролор басып калышат. Мисалы үчүн буга Сыргак баатырдын төрөлүшүн карап көрсөк, жаңыдан төрөлгөндө эле жаңы төрөлгөн баласынын ымыркай кезинде Манаска алып келип туруп, Манас ордосундагы ошол мектепте Манас ордосу деген ордосунда чоролорду тарбиялаган мектеп болгон. Азыркы биздин Бишкектеги аскер мектеби, анан жаңы бул жыл ачылып аткан Месарошо мектеби ошол Сыргак сыяктуу ордодон тарбияланып чыккан мектептен баатырларды тарбиялап өстүрүшкөн. Мындай ордодогу мектептерди тарбиялап өстүрүү жалгыз гана кыргыз элинде эмес, башка мектептерде да болгон, башка мамлекеттерде да болгон. Мисалы үчүн Кундорундагы Өгүз хандын мектебинен өзүнүн 24 обласы болгон дейт. Өгүз хандынчы Моде Шанюдун 24 обласы болгон. Ошол 24 обласын 24 асыранды балдар дейт. Ошол өзүнүн ордосунда тарбиялаган балдар тарбияланып өсүп чыгып, ошол 24 областты башкарып калып атат. Чыңгыз ханда да болгон мындай. Бул болсо негизи биздин Манас эпосунда Сыргактын төрөлүшү, анын багып чоңоюшу, тарбиялашы бул Манас ордосундагы бүгүнкү мектептердин фундаменти болуп эсептелет. Рахмат, таң эрте келип аябай кызыктуу жана керектүү маек куруп бердиңиз. Кененирээк отурсак жакшы болот эле, бирок убакыттын тардыгына байланыштуу. Рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип жакшы маек куруп бердиңиз. Чармачылык ийгиликтер болсун. Урматтуу достор, сиздер менен бир музыкалык чыгарманы көрөбүз, андан кийин жолугушабыз. Кызыктын баары алдыда.